Кыргыз Республикасынын Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин Жалал Абад облусу боюнча башкы башкармалыгы тарабынан Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 208 беренесинин 1-бөлүгү опузалап талап кылуу тууралуу козголгон кылмыш иши боюнча жүргүзүлгөн ыкчам издөө иш-чараларынын натыйжасында акча каражатын алып жаткан жеринен Мыйзам Нуру коррупцияга каршы коомдук жардам коомдук бирикмесинин инспектору кармалды. Такталгандай, жогоруда аталган жаран Жалал Абад облусундагы бала бакчаларынын биринин директорун колунда бар делген компроматты укук коргоо органдарына өткөрүп берем деген коркутуу менен акча каражатын талап кылгандыгы аныкталды. Кармалган адам Кыргыз Республикасынын Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин тергөө камак жайынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Тергөө иштери жүрүп жатат.